Равшанбек Рыспаев 2014-жылдан бери Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары кызматын аркалап келет. Министрликтин расмий сайтына ишенсек, ага чейин Борбаш Транзит, Sky Trans, Real Trans сыяктуу фирмаларда директордун орун басары директор болуп иштеп келген. 2012-2014 жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты, вице-спикери болуп эмгектенген. Салык кызматынын базасындагы бирдиктүү декларацияга карасак, замминистр Равшан Рыспаев өтө жупуну жашайт, кирешеси жалаң айлыктан турат. Декларацияга ылайык Равшан Рыспаев 2017 жылы 395 миң сом иштеп тапса, 2018 жылы 410 миң сомдой тапкан. Бул замминистр болжол менен айына 30-34 миң сомдон айлык алат дегенди билдирет. Кыймылсыз мүлктөн үй-жайы жок 600 метр квадрат турган жер тилкеси бар. Жакын туугандарынын да кирешеси көрсөтүлгөн эмес. Равшан Рыспаев 2017 жылыдагы декларациясында унаасы жоктугун жазса, 2018 жылы жакын тууганынын BMW 6 маркасындагы жол тандабасы бар экенин көрсөткөн. Бул унаанын Кыргыз базарындагы орточо баасы 30-40 миң доллар турат. Рыспаевдин айлыгы менен мындай унааны сатып алуу үчүн 7-8 жыл эч нерсе жебей, ичпей каражат чогултуу керек. Ал эми 2019 жылдагы кабарларга карасак, Рыспаев кара түстөгү Toyota Highlander жол тандабасын тээп жүргөнүнө күбө болобуз. Бул видеодо Рыспаев унаанын айнегин мыйзамсыз караңгылатып алганы үчүн айып стоянкасына киргизилген. Айтмакчы, бул номер азыр Chevrolet Suburban жол тандабасына тагылып жүрөт. Унаанын жол эрежесин бузган айып пулу 5 миң сомду түзөт. Бирок бул унаанын ээсимин деген ак жол аттуу жаран Равшан Рыспаевди тааныбашын билдирди. Декларация боюнча айлыктан башка киреше булактары жок замминистр мындай кымбат унааларды кайсы каржы булагынан сатып алганы белгисиз. Киреше булактары же болбосо бизнестери тууралуу өмүр баянына да, декларациясына да жазган эмес. Бирок чындыгында андай эмес. Равшан мырзанын мамлекеттик айлыктан тышкаркы бир нече киреше булактары бар. Равшан Рыспаевич расмий резюмесинде жазбаганы менен Т98 жылдардан бери Алтын темир корпорациясынын түзүүчүлөрүнүн бири. Бул компаниядан депутат Алтынбек Сулайманов, БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов, мурунку депутат, азыр камакта отурган олигарх Рустам Мамановтар бутуна турушкан. Рыспаев кийин саясий агымга карай КСДПчы депутат Асылбек Жээнбековдун жакын адамы Төрөбай Зулпукаров менен тыгыз байланышта иштеп кеткен. КСДП партиясынан депутаттыкка жетип, Зулпукаровдун активдүү колдоосу менен замминистр болду. Равшан Рыспаевдин расмий документтеринде көрсөтүлбөгөн бир нече фирмалар бар. Булар Алга МТС жоопкерчилиги чектелген коому, корпорация Алтын көмүр жоопкерчилиги чектелген коому, корпорация Алтын темир жоопкерчилиги чектелген коому, Береке базары жоопкерчилиги чектелген коому, Легион Ода жоопкерчилиги чектелген коому, Береке Баткен жоопкерчилиги чектелген коому, Борбаш Цызын Кыргыз-Кытай жоопкерчилиги чектелген коому. Булардын айрымдары жоюлуп кетсе, көпчүлүгү азырга чейин ишмердик жүргүзүп келет. Бирок мамлекеттик казынага салык жана төлөмдөрдөн төлөп жатканы белгисиз. Рыспаевдин Береке базары фирмасы Ош шаарынын Моторная көчөсү 2 дарегинде жайгашкан. Береке базарынын мамлекеттик бюджетке төккөн төлөмдөрү тууралуу маалымат жок. Бюджет порталы нөлдүк көрсөткүчтү көрсөтөт. Алтын темир корпорациясы учурда кандай иштер менен алектенери так эмес. Мамлекеттик бюджет порталында анын төлөмдөрү тууралуу маалымат жок. Бирок миграция кызматынын уруксат берүү комиссиясы 2019 жылдын май айында 13 номерлүү протоколу менен Алтын темир компаниясына чет элдик жумушчу күч алып келүүгө уруксат бергенин көрүүгө болот. Алтын темир учурда ишмердик жүргүзүп жатат дегенге күбө болот. Алтын темир корпорациясы 1998 жылы түзүлүп, темир чогултуп Кытайга сатуу боюнча абдан кирешелүү ишкана катары даңталып турган. Алгачкы жетекчиси Рыспаевдин бир тууган агасы Рустам Маманов болгон. 1999-2000 жылдары азыркы депутат Алтынбек Сулайманов бул корпорацияда жетекчинин орун басары болуп эмгектенген. 2000-2001 жылдары БШК төрайымынын азыркы орун басары Абдыжапар Бекматов аткаруучу директор болуп иштеп турган. Ош шаарынын Моторная көчөсү 2 дарегинде Рыспаевдин 3 фирмасы катталган. Бирөөсү кийинчерээк жоюлуп кеткен. Береке базары ЖЧКсы 2008 жылы катталган. Директору Ош шаар кеңешинин депутаты Рысбек Турдуев. Легион Ода ЖЧКсы 2009 жылы түзүлгөн. Директору ошол эле Рысбек Турдуев. Борбаш Цызын Кыргыз-Кытай ЖЧКсы 2011 жылы жоюлуп кеткен. Булардан тышкары бул даректе темир мамлекеттик ишканасынын Оштогу филиалы жайгашып келген. Гранодиорит
Транспорт аттуу фирма да бар. Ошондой эле мурда Рыспаев директор болуп иштеп кеткен Sky Transt'ын азыркы ээси Талантбек Ажымуратовдун дагы бир Диопсид аттуу ЖЧКсы да жайгашкан.